Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу Rasul Media YouTube kanalının көрөрмандары. Ыйык Рамазан айы баарыңыздар марек болсун. Бул берекелүү айда туткан орозолоруңуздар, жасаган амалдар жана ибадаттар кабыл болсун. Бүгүн устазыбыз Садыр устаз менен Рамазан айыны туура пайдалануу жөнүндө сөз кылабыз. Устаз, убактыңызды бөлүп берген үчүн чоң рахмат. Сиздин да туткан орозолоруңуз кабыл болсун. Бул берекелүү айда жасап аткан иштериңиз кабыл болсун. Устаз, бул жерде бир канча суроолор бар. Бул берекелүү ай негизи 30 күн эле. Көрөрмандарга, студенттерге бир өзүңүздүн кеңешиңизди айтып берсеңиз, бул 30 күндө аз болгондуктан туура пайдалануу үчүн эмне иштерди кылыш керек? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Wa alaikumussalam ve rahmatullah. Allah Taala barыбыздын кармаган орозолорубузду кабыл кылган болсун. Amin. Өткөнгө сабактарыбыз ошол улуу Рамазан айында адам баласына эң бир керектүү болгон бир амал ошол садака берүү тууралуу айттык. Ошол садака жөнүндө айта турган болсок, бир ай айтсак да түгөбөй турган нерсе экен. Аяттар ушунчалык көп келиптир, хадистер да көп келиптир. Негизи адам жашоосунда садака берүү мааниге өтө чоң экен. Кудай буйрса да башка бир сабактардан анча-мынча токтолушубуз мүмкүн. Эми бүгүнкү күндө дагы убакытты кандай пайдалансак, садакадан башка да кандай, мисалы саарлык учурунда, ифтар учурунда эмнелерге көңүл бурсак, кандайча өткөрсөк деген суроону коюп жатасыз. Деги эле мен айтар элем, адам баласы ошол эртең менен турган учурда, Рамазан болсун, Рамазан эмес болсун, Рамазан учурунда саарлыкка турабыз. Рамазан эмес күндөрү эртең менен намазга турушубуз мүмкүн, Ошол эртең менен турганда эле биринчи ошол Аллага чек шүгүрлөрдү айтып, Алла Таала мага дагы бир ошондой бир мүмкүнчүлүктү берди. Дагы бир жашоону берди деп, ошондой бир жаңы бир күндү берди деп, ошондой бир Алла Таалага ыраазычылык билдирип, шүгүр келтирип, эми ушундай бир мага ушундай бир мүмкүнчүлүк берди, дагы бир агарып таң атканды көрүп жатам, бир саарлыкка туруп жатам деп, ошого бир маани беришибиз керек да. Шүгүрчүлүк кылыш керек биринчи. Ошентиш керек. Эми анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат го, силер саарлык кылгыла, саарлыкта береке бар дейт да. Ошонун бир мааниси ошол саарлык кылгыла дегенде эртең менен туруп, жанагындай бир таам татып жегенде мааниси да. Мисалы эртең туруп тамак жейбиз, бирдемке жейбиз, чай пай ичип, бул бир мааниси ошол. Эми мындай тарикатта же болбосо мындай Кудайга ушундай ашык болгондор бул хадисти башкача дагы тереңирээк маанисин түшүнөт экен. Бул эртең менен саарлыкка турганда, саарлык кылгыла, саарлыкта береке бар дегенде, ушул учурда адам баласы түндүн 3-төн 1-инде туруп, ал учур кандай учур десе, ошол учурда бир тахаджуд намазын окуй турган учур экен да. Ошол учур зикир чала турган учур экен, Алланы эстеп. Ошол учур Кур'ан окуй турган учур экен. Ошол учур Кудайдан тилектериңди тилеп, максатыңды Кудай менен сүйлөшүп, Кудайга айтып, ушундай бир Кудайдан жалынып, жалбарып сурай турган убакыт экен да. Ошон үчүн ушул береке бар дегенибиз көрө ушул жака маани беришибиз керек да. Себеби өткөнгө сабакта да айттык, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабасына айтты го, сага ушул жакшылыктардын эшигини айтайынбы дегенде, ооба дейт. Дегенде, жакшылыктардын эшиги ушул 3 нерсе менен болот деп айткан да. Бирөөсү орозо деп айтты, экинчиси садака берүү, үчүнчүсү ушул салатул абди фи жауфил лайл дейт да. Бир пенденин түнкү окуган намазы дейт. Көрдүңүзбү? Бул жерде бүт баары нафил жөнүндө келип жатат да. Орозо, азык орозо, парыз орозо. Садаканын фарыз болгону бул зекет деп айтылат да. Зекет деген жок. Рамазандагы орозону айткан жок. Же болбосо 5 убакыт намаз айткан жок да.
буларды сөз аткарышыбыз керек. Булар ушул аткарыла турган иштер. Эми буларды толуктап адамды мындай бир дагы жакшылык эшиктерин ачканга бирден бир себеп боло турган дагы эмне дегенде пайгамбарыбыз кайра ушул орозону айтат, нафил орозо, анан садака. Анан ушул түнкү тахаджуд намазын айтып жатат да. Эми ошол жерден биз түшүнүшүбүз керек да, Рамазан айы келгенде саарлыкка туруудан максат жок дегенде бир жарым саат эртерээк туруп, убакыт бөлүп, мисалы 6га чейин жеп аткан болсок, азыркы учурда 6га чейин 5:30 туруп, жарым саатта мен саарлык жеп жетишемин деп өзүбүзгө расчет албастан, кичине убакытты убакытты кененирээк коюп, мисалы саат 5те туруп, жок дегенде 5те туруп, жарым саатыны ибадатка, тахаджуд намазын окуш керек. Жок деген 2 рекет намаз. Аны зикир чалыш керек, истигфар айтыш керек, өткөн күнөөлөргө тасбih айтыш керек. Анан дуа кылышыбыз керек. Ошол учурда Алла Тааланын рахматы ушунчалык пенделерге жакын болот экен. Ошол учурларда кылган дуалар, кылган истигфарлар, окулган намаздар, окулган Курандар ушунчалык кабыл болушу өтө жакын болот экен да. Ошондо биз ушундай бир убакытты, ушундай бир түшүнүшүбүз керек. Пайгамбарыбыздын хадисин ушундай түшүнөлү. Ооба, эртең менен туруп тамак аш жеп атканында өзүнчө бир чоң береке жатат. Андан өткөн дагы бир береке эмне? Жанагы ага чейин боло турган амалдар. Жанагы айткан тахаджуд намазы, зикир чалуу, Куран окуу, Алла Таала менен сүйлөшүү, жанагы дуа кылуу, мисалы, ушуларды аткарышыбыз керек да. Ушул амалдарды аткарууну биз ушул саарлыктагы эң бир пайдалуу убакыт десек болот да, ушуларды өткөрүшүбүз керек. Бирок тилекке каршы бизге көбүрөөк сиңип калган, автоматически бизге мээге олтуруп калган нерсе ушул болуп калды. Эртең мененки саарлыкка турганда мындай да, бирдемкени жейин, курсагымды тойгозоюн, анан күндүз бою күн батканга чейин жумушта боломбу, башка эмне болсо дагы мындай өзүмдү бекем кармап, кыйналып калбаган абалда жүрөйүн деген нерсе болуп калды да көбүрөөк. Ошондой түшүнүк менен гана эртелеп турушат. Ошондой максатта, уктап калсаң деле орозоң кабыл болот. Шарият аны тыйган жок да, сен саарлык жебесең орозоң батыл болот, жокко чыгат деген жок. Орозо өтүп кете берет, уктап калдың саарлыктан. А бирок атайын турган учурда ушундай эме болуп калып жатат да. Кээде өзүнүн балдарыбыздагы кошо тургузганда айтабыз да, жебейсиңби, суусайсың, ачка каласың, жакшылап жеп ал дейбиз да. Карасаң, ошол нерсени балдарыбызга да айтабыз. Өзүбүз да ошол нерсеге көнүп калдык да. Кечке чейин жүргөндө кичи кубат болуп турсун мага, ошон үчүн дегендей бир эме болуп калды да. Бул деген жанагы пайгамбар айткандай береке бар, бул ибадат, бул бир сүннөт деген нерсе бир аз алыс болуп калып атабыз да. Ушул жерде дагы кичине токтоп өткөзсөңүз, эми көпчүлүктүн пикиринде ушул эртең менен турган учурда оозунда гана бекитет да. Тамак жештик деле түшүнөт дагы, анан кечке чейин расчет алат. Эми ушундай эртең менен тургандан кийин турду да. Баягы орозону берекелүү убакыттары ушул убакыт болгондон кийин эмне иштерди аткарыш керек, бир аз токтолуп берсеңиз. Эми мен ошол таңдын башталышын жөнүндө айтып жатам да. Эми бул орозодо. Эми орозо эместе деле ушул нерсени аткарышыбыз керек да. Анан орозодо жарым саат мурда туруп, намаздан мурда тахаджуд окуп, Куран окуп, зикир чалып, анан болду, орозо чыккандан бул нерсе токтоп калбаш керек да. Бул ошо орозо ичип ошону аткарып 30 күн бою адатка айландырып, эртеңки орозо чыккандан кийин ошол нерсеге аракет кылышыбыз керек да. Жарым саат эртерээк баамдат намаздан туруп, Алла Тааладан суранып, зикир чалып, 2 рекет тахаджуд намазын окуп, 1 бет, 2 бет болсо да Куранды ачып окуп, мисалы да, ошондой кылып алып туруп, андан кийин баамдатты окуп, андан кийин өзүнүн бир жумушка киришип кетип, андан кийин башка ишке киришкенде бул береке болот экен да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе эми күндүз бою эмне амалдарды аткарыш керек, күндүзгү убакытты кандай пайдаланыш керек десеңиз, негизи Алла Таала ушул адам качан бактылуу болот дегенде, качан гана нафсини тарбиялаган адам, код афлаха ман тазакка деп атпайбы Куранда. Ким нафсини тазкия кылып тарбиялаган адам ошол
бактылуу дейт да. Ушунча илимди алдың, ушунча ажылга бардың, ушунча умрага бардың, ушунча мечитти салдың, ушунча Куранды окудуң, башканын баарын кылдың, садака бердиң, зекетти бердиң, мисалы. А бирок нафс тарбияланбасачы, анда кыйын болуп калат да. Ошон үчүн Алла Таала ушул келтирип намазыңда, орозоңда, илимиң, билимиң, мечтиң, садакаң баары келип ушу нафсты тарбиялоо болуп жатат да. Орозо, ошо. Демек, Рамазан айы нафсты тарбиялай турган эң жакшы мүмкүнчүлүк, учур деп айтсак болот. Эми ушул жерде нафсты тарбиялаш үчүн адам баласы 11 ай бою күчү жетпей жатты да. Ошон үчүн Алла Таала ушул күчүң жетпесе мейли деп рахматы менен өзүнүн мейримдүүлүгү менен шайтанды дагы ушул Рамазан айында токтотуп койду. Азгыруу жок. Азгыруу жок. Болгондо кимде-ким адашып жүрсө, өзүнүн жеке нафсинин күчү менен буга чейин сен шайтан азгырып кетти, шайтан мынтип кетти деп атканбыз. Эми шайтан да жок. Шайтанды күнөөлөгөнгө себеп жок. Болгону өзүң нафсиң. Эми ушул убакытта эртеңки таңкы саардан таңғы малдан кечки шамга чейин адам баласы эмнени пикир кылыш керек? Болду, эми сиз обед жейм же дамны обедтен кийин дам бир демке жейм же обедке чейин бир демке жейин деген нерсе жок да, Болду, ойдун, пикирдин баары ушул нафсты кантип тарбияласам деген нерсеге өтүшүбүз керек экен да. Ошо менен күрөшүш керек болот да. Ойду ошол жака бур деп атат Алла Таала. Болду, сен буга чейин жедиң, иштиң, бул айбан деле кылып жатат дейт да. Жеп ичүүнү, көбөйүү, ошол нерсе айбанда да бар. Айбандык сыпат менен сен шерттеш болбошуң керек дейт да. Адам баласы ошол жеп ичкен менен курсак тойду, анан барып туруп бир дүйнө ишин кылып коюп, бир байлыгыңды, бир бизнес ачып коюп, ушинтип эле жүрө берсең, бул бир чындап Алла Тааланын орун басары болууга, Алла Тааланын бир сүйүктүү пендеси болууга бир топ кыйын болуп калат. Ошон үчүн ушул улуу Рамазан айында пенде кыла турган нерсе, күндүз кыла турган нерсеси жанагыны улантат экен дагы ой жүгүртүш керек да. Ушул менде кандай жаман сыпаттарым бар, Мен мисалы адамдар көп кыйбат кылам. Мисалы да, бирөөдө текебердик сыпат бар да. Бирөөдө кек сактоо сыпаты бар, Бирөө кичине ката кетип койсо болду, ошон кек сактап жүрөгүндө өзүн өзү оорукчан кылат да. Мисалы сахар менен ооруп калат, мисалы же давление менен ооруп жатат. Ушундай бир сыпаттарын көрүш керек да. Эмне үчүн мен бирөөгө хасат кылам? Хасат кылганда кимге пайда, кимге зыян? Өзүмө эле зыян. Пайгамбар айткандай, бул хасат жанагы отунду кандай жегендей, хасат кылуу, көрө албастык кылуу ыйманды ошондой жейт дейт да. Соопту ошондой жок кылат деп атпайбы? Анан адам акылы болсо, башка бирөөгө хасат кылганда, кызганганда жөн эле өзүңдү өзүң жеп жатасың, өзүңдү өзүң түгөтүп жатасың деген түшүнүктү алышыбыз керек да. Караңыз. Көрдүңүзбү? Эми гыйбат кылуу мисалы, азыр карап көрсөңүз, мисалда бир адамды, ушундай бир абройлуу адамды, арак ичип алыптыр десе, бүт баарыбыз койчу деп таң калабыз да. Арак ичип алыптыр десе, койчу, ал арак ичпейт, андай мындай деп ушинтип эметебиз. А бирок ошондой бир абройлуу бир адам гыйбат кылып атсачы, гыйбат кылды, тигини мындай деди десе, унчукпай угабыз. Туурабы? А бирок экөөнүн айырмасы эмне деп атат Кудай Таала? Гыйбат кылуу, гыйбат кылуу. Бир момун мусулмандын аброюну жокко чыгарып атат да. Эми ошону Алла Таала эмне дейт? Бир тууганыңдын өлүк этин жеп аткан менен барабарсың деп атат да. Канчалык оор күнөө да. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты да, бир мусулманга экинчи мусулмандын малы, жаны, аброю адал эмес деди, арам деди. Туурабы? Эми ушунун ичинен дагы карап көрсөңүз, чындап шарафатман болуп, мындай өзүнү адам катары сезип, адамдык касиет менен жашап жүргөн адам үчүн өйдө турган нерсе эмне? Ушул ичөөнүн ичиден. Абири да. Малы, жаны андан кийин турат экен да. Өзүнүн абийирин сакташ үчүн карап көрсөңүз, абийирин сакташ үчүн эмне кылат? Жанын кыйганга чейин барып жатат. Караңызчы. Өзүнүн абийирин сактап калыш үчүн адам баласы эмне кылат?
бүт малын курбандыкка чалып жиберген учурлар болот. Адамдын абыройу ушунчалык экен да. Сен абыройуңду айрандай төгүп, колуңа мына мондай бир чамадан акча берем десе, мисалы, ким алгысы келет? Абыройу, кадыр баркы бар, түшүнүгү бар адам болсо, эмне дейт? Кереги жок дейт. Кереги жок дейт акчанын. Мага өзүмдүн абийиримди сакташым керек дейт да, туурабы? Ошон үчүн баягы гыйбат кылганда эмне үчүн гыйбат ушунчалык оор күнөө десе, баягы адамдын абыройуну жок кылып койт экен да башка адамдардын астында. Канча жылдап топтогон абийирини заматта жокко чыгарып салган. Заматта башка бирөөлөрдүн астында жокко чыгарып койт экен да. Ал канча мээнет кылды ал абырой үчүн. Караңызчы, ошон үчүн ушундай адам баласы ошону анализдеш керек да, гыйбат кылуу мага эмне пайда алып келет? Зыяны кандай? Күнөөнүн ал карап көрсөңүз, мисалы, мындан сабак алышыбыз керек да. Алла Таала Куранда айтып жатпайбы? Ола ягыта базыкым базы дейт. Кээ бирөөң гыйбат кылба дейт. Силер жакшы көрөсүңөр бир тууганыңдын арам этин жегенге деп жатат да. Эми карап көрүңүз. Бир тууганын казы болуп калса, ошонун этин алып туруп жегенде күнөө болобу? Болот, өтө чоң күнөө. Өлүп калган айбандын этинен Алла Таала тыйып жатат да, туурабы? Кой өлүп калды, кой адал кой да. Өлүп калсачы ошону жегенге уруксат эмес шариятта. Адамдын эти тирүү кезинде адал эмес да. Тирүү кезинде адал эмес. Өлүп калгандан кийинчи ал такыр аны жеген ал жакта турсун. Өтүп кеткен адамды биз эмне дейбиз? Жакшылык жагынган айткыла дейбиз да. Тирүү кезинде дагы анча мынча кемчиликтерин айтканга шариятка бир жерде уруксат берет, мисалы. Маслахаттын негизинде. Маслахаттын негизинде сиз мисалы келдиңиз, менин кошунамда кызы бар экен, мисалы, ошондон келип, ушул кошунаңыздын кызы бар экен, кандай ушуга биз колун сурап келсек, бизде балабыз бар эле, тиги бул десеңиз, мен ошол жерде болгондо айтышым керек. Кошунаңыз ушундай, кызы мындай деп. Туурабы? Теңге маани берет же, маани бербейт деп айтышым керек. Жок, анан жок гыйбат болуп калат, жок жакшы жагын эле айтышым керек деп мындай эметип койгонсоң, бул гыйбат эмес, бул кыянат кылган болуп калат да. Буга бир өмүрлүк бир өмүрлүк маселе жатат. Ал жерде бул бала менен бул кыз бири-бириге дал келбейт дагы, эртең күнү ажырашуу болот, башка болот, эки үй бүлө ызы чуу болушу мүмкүн. Ошондуктан шарият кайра бул жерде айткан деген нерсени айтат да, бул гыйбатка кирбейт дейт. Мисалы, ошондой маселе бар да. Ошону ажырата түшүнүшүбүз керек. Демек, орозо кармаган ар бир мусулман ушул нерселерге маани бериш керек. Ушул нерселерге маани, негизи ушул вактысыны, пикирини ушуга бериш керек. Ойлоныш керек. Сизге азыр карасаңыз, кечке чейин, кечирип койсоң, бул сөзүңдү алдым. Кечке чейин ачкалыктан өзүнү ачкалыкка чыдап атат. Туурабы? Демек, бул нерселерге да чыдаса болот. Аракет кылса, демек, бул нерсеге да жетишет. Мисалы, сизге да, мен мисалы ушундай сууну берип жатам да, сунуп жатам. Алыңыз деп. Сиз эмне дейсиз ошондо? Рамазан учурунда. Рамазан учурунда. Кечирип коесуз, мен орозо элем деп. Орозом дейсиз. Ичпейсиз да. Мен айтам, адал суу дейм десем, сиз айтасыз, адал, билип турам, бирок мен орозомун деп жооп бересиз. Ичкенге болбойт дейсиз. Мен айтам, мен эми мындай сырттагы адам катары мен сүйлөшүп жатам да, орозо жөнүндө маалыматым жок. Мен сурайм сизден, орозо эмне бул дейм. Орозо эмне бул десем, сиз айтасыз, орозо деген бул эртеден кечке чейин ушул жегенден, ичкенден тыйылуу. Ошентип жооп бересиз да. Анан мен айтам, муну ким сизден талап кылып жатат? Динден сырткары адам суроосу да. Сизден муну ким талап кылып жатат десем, сиз айтасыз, бүткүл ааламды жараткан, бизди жараткан жаратуучу талап кылды менден дейсиз. Сууну, адал сууну ичкенди тыйып жатабыз сизден десем, ооба дейсиз. Анан мен кайра суроо бердим, эмне үчүн тыйып жатат ушул адал нерседен? Десем, сиз айтасыз, бул нерседен тыйылуудан максат мен бир бактылуулукка жетүү. Ушундан тыйылып, мен бир бактылуулукка жетем. Ушундан тыйылып, мен бир таквачылыкка жетемин деп кайра жооп бересиз да. Жооп бересиз. Анан мен кайра суроо беришим мүмкүн сизге.
ушул нерсени Кудай тыйган болсо, адал нерсени тыйган болсо, буга чейин сизден гыйбатты тыйган эле го. Бирөөгө көрө албастык кылган тыйган эле го. Жүрөккө кек сактоону тыйган эле го. Ошол толтура убадага бекем турбастан каршы турууну, аманатка кыянат кылууну, ошонун баарын тыйды эле го сизден. Сиз муну буга чейин аткарып келдиңиз го. Азыр да ушуну аткарып жатасыз го. Эми сиз кантип ошондо бир адал нерседен сактанып, бул тыйылган нерселерден мурда да тыйылгансыз, негизинде азыр да тыйылып турасыз, бирок сиз бул жагын аткарып жатасыз го. Ошондо сиз жанагы Кудай талап кылган, Кудай максат кылган орозодон таквачылык деп жатасыз, бактылыкка жетишим керек деп жатасыз. Ошондо ушул максатка жетесизби деп мен сизге суроо койсом, эмне деп жооп бересиз мисалы? Мен мисалы сиз сырттагы бир диндар эмес киши, диндар киши ушундай суроо койсо, адам баласы токтойт экенбиз, эмне деп жооп бере албайчы. Ойлоно турган нерсе. Эми айта турган нерсе мен эми көрүүчүлөргө дагы эгер эме болсо кыскара айтайын. Эми кийинки эмеде ушул жерден мен улантып кетсем, кечкесин кандай өткөрүш керек, дагы кандай убакытты кандайча пайдаланыш керек, ошолорго дагы токтолуп өтөйүн. Бирок ушул максат ушул адал нерседен сактануу эмес, арам нерседен сактануу экенин билишибиз керек да. Эң негизгиси ошол. Убакытты ушундай бир пайдаланалы, өзгө көнүгүүнү берейли, күн сайын аз-аздан кызганыч сыпат болобу бизде, кыйбат кылуу сыпаты өнүгүп кеттиби, жанагындай көрө албастык сыпаты өнүккөнбү, же кек сактоо сыпаты көбүрөкпү, же калп сүйлөө сыпаты көбүрөкпү, кандай сыпат, текебир сыпатыбыз көбүрөкпү, ошону күн сайын 30 күндө бир аздан жоюп дарылап баары ошо 30 күндө таптаза дарыланып, кадыр түнгө жетип алышыбыз керек иншалла. Рахмат, устаз. Өтө жакшы сөздөр айттыңыз. Имам Мухаммад Газали ушул орозо кармагандарды 3 даражага бөлгөн экен Яхья ибн китебинде. Ушул жерде көпчүлүк инсандар орозо дегенде биринчи даражадагы орозону кармап келет да бүгүнкү күндө. Жеп ичиктен өзүн тыйып келет. Ал эми ушу бүгүнгө чейин жеп ичиктен өзүн тыйып келген бир туугандарыбыз бул Рамазан айында жакшы ниет кылып, экинчи этаптагы орозо кармоо даражасына чыга турган болсо, жеп ичиктен гана өзүн тыйбастан балким көзүнө жаман нерселерден кароодон, кулагыны гыйбаттан угуудан, тилини жаман нерседен сүйлөөдөн, ошентип орозо кармай турган болсо, буюрса бул туткан орозонун соогу дагы көбүрөөк болот. Эми үчүнчү этаптагы бул пайгамбарлар жана олиялардын туткан орозолор, алар пикири менен да, зикири менен да өздөрүнү карманышат. Рахмат, устаз, убактыңыз бөлүп келген үчүн. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнгү биздин суроо жообубуз албетте пайдалуу болду деген ойдомун. Эгерде кандай суроолор сиздерди кызыктыра турган болсо, биздин каналыбызга жазып койсоңуздар, ушул сиздердин сунушуңуздарды эске алып, буюрса кийинки маектерибизде ушул темаларга жараша устаздардан пайдаланабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.